бүтүн колума берет. Булар акча тирип эткен 5000 сом. Жана пол жугушунан бери мына врачтар жаман көрбөгүлө. Пол жугушунан бери бир эме акча тирип этет да, булар кирсең жылуу мамиле кылбайт агай. 5000 сом берсең аман алып калат экен, 5000 сом бербесең мына ушинтип өлтүрүп коет экен булар. Гүлбек айым, урматтуу аким, Салактылык да булар деген. Бияктыкы азыр сот иштери жүрүп атыптыр. Ошо тергөөбү же сот? Тергөөдө да азыр. Тергөөдө. Ошондуктан баягы тергөөнүн ичиндеги маалыматтарды биз ала албайбыз, ачыктай албайбыз, сурай албайбыз. Анан Анар айымдыкы маселе туруп атат. Мен сизге өзүмдү тааныштырып коеюн. Менин атым Талай Ашканбаев, укук каналынын алып баруучусу. Мен Бишкектен булардын чакыруусу менен ишеним каттын негизинде келдим. Анан сизге, анан сиздерге суроо. Бул Анар айым ошол убакыттан бери бүгүн кылмыш иши козголгонбу, козголгон жокпу, териштирүү жүрдүбү, жыйынтыгы эмне болду? Неге маалымат бербей атат? Неге маалымат бербей атасыңар? Больницадан маалымат алып. Больница эмес, бияктан. Бул Рудыдан, Тоңуранын иштер бөлүм башчысынын орун басары милиция капитаны Таштанов. Биз Анар эже менен качан кече сүйлөштүк беле же мурда күнү. Мен 1-2 күндө сизди чакырам деген негизиче. Азыр жанагы териштирүү иштери баягы экспертиза деп атпайбы? Экспертиза чыгып, анан азыр жаңыдан териштирүү иштерин жүргүзгөнгө деген азыр бизде материалдарды алдык. Азыр жакын күндө бүгүн либо эртең ошол кылмыш ишин козгоо жөнүндө же болбосо кандайдыр бир чечим кабыл алуу жөнүндө билдирүү беребиз. Мен өзүм чакыргам, ал чакырып бүгүнкүгө же эртеңкиге чакырып келип ошол врачтар менен беттештиребиз, ошондо беттештирүүнү өткөрөбүз деп өзүмө түшүндүрүп айткам. Сиздин атыңыз дагы бир жолу. Жаңыбай, Таштанов Жаңыбай. Жаңыбай мырза, бул учур сиздерге качан маалым болду эле? Ички иштер башкармалыгы бөлүмүнө. 2024-жыл май эле ушундай болуш керек. 2024 май. Эми карап туруңуз. Булардын маселесин 1 жылдан ашык убакытта же кылмыш ишин козгойсуңарбы, же кылмыш иши жок экен деп чечим чыгарасыңарбы? Силерге 1 жылдан ашык убакыт жетиштүү болбойт ал. Ал жакта деген экспертиза назначить эткен судебный